Жергиликтүү жарандардын коопсуздугун кароочу милициялардын кезектеги эл менен жолугушуусу Чоң Арык айылында болуп өттү. Чогулган эл участковый милициялардын жашоочулар менен иштөөдө жасаган иштеринин жыйынтыгына күбө болушту. Бул райондо мектеп окуучулары тарабынан тартип бузуулар көп катталат. Ошон үчүн мектеп жашындагы балдардын кечки бир убактан кийин көчөгө чыкпоосуна тыюу салган мыйзам киргизип берсеңиздер жакшы болмок деп билдиришти жашоочулар. Милиция тарабынан жарандар менен иш алып барууда бир окуяга күбө болдук. Ата-энеси ичип кеткен үй бүлөнүн балдарын участковый милиция тиешелүү органдарга өткөрүп бергенге чейин өз чөнтөгүнөн тамак аш ташып багыптыр. Баласын карай албай мас жатат. Мен баласын тойгузушум керек деп өзүнүн акчасына ушу эме бирдеме сирдемелерди алып барып туруп ошол экен баласын кормить этип 2 күн 3 күн кормить этип жүрдү. Кайсы милиционер өзүнүн акчасына административный комиссияга чыгарып, чараларды көрүп, өзүнчө приютка алып барып, медицинский учреждениедан көрсөтүп, чараларды көрүшүңөр керек да. Же күтүп атасыңар качан тиги ачкыдан эметет. Давайте вопрос на контроль возьмите. По этой семье мне лично доложите. Адаттагыдай эле паспорттары шаарда каттоодо жок аймактардан көчүп келген, же болбосо жумушсуз калган жарандар тарабынан кылмыш иштеринин көптүгү, үйлөрдү тоноо маселеси элдин тынчын алгандыгы жашоочулар тарабынан көп суроолорду туудурду. Серьезные кражи, причем, знаете, это вообще, это просто в наглую уже получается днем среди бела дня. Это уже насмешка над всеми. Квартиранты живут, а никакой участковый туда не ходит. А хозяева даже, я знаю, даже паспортные данные у этих квартирантов не берут. Потому что им лишь бы деньги получить, деньги взять и все. А почему паспортные данные, договора не должны были? Такого нету. Кече Кыргыз Туусу газетасында түз байланышта олтурган премьер-министр Жантөре Жолдошевичтен шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын жетекчиси Мелис Турганбаевка телефон аркылуу чалып, ачылбай жаткан кылмыш иши жөнүндө кайрылган эле. Участковый милицияларга бул суроо менен кайрылганыбызда жашоочулар тарабынан катталган билдирүүлөрдүн арасында андай кайрылуу жок экендигин, ага карабастан премьер-министрдин талабын тактоо иштери жүрүп жаткандыгын билдиришти. Үмүт Мыканбетова, Азат Акматов, Кабарлар КЖ сайтына.